Ошо ааламдык сабак убагында өзүнүн отуруунун да тартиби бар. Ааламдык сабакта отурууга эмне кандай тартип жазылган ааламдан дегенде, аалам күчтөрү кызматта болот. Бул агартуучу илим. Бул улуулукка калыптандыруучу мезгил бул ааламдык сабак. Эскичиликтен чыгарчу мезгил. Ошол кезде аалам күчтөрү кызматта болот деп берилет. Ошондуктан телефонуңуздарды өчүрүп, оорукчандар болсо жаткырып балабы, керек болсо ошо жарым акылбы, жарым жандуубу, аң сезими паспы, кары картаңбы, мына ошо адамдарды жаткырып, денеңди бошотчу деп, денеңди бош карма деп, эң биринчи эле ошо жаңы доордо боштондук жөнүндө өтө көп билдирүүлөр берилет. Мына боштондук. Адам ошо кысылып алганда болгон касиетин учуруп алган. Кысылып алганда өзүн чектеп алган. Мисалга, бир рогатканын резинкасы ушундай чөйүлүш керек болсо, ал кысып алганда мынчалык болуп калган. Мындай өз мүмкүнчүлүгүн аткара албай калган. Ошондуктан денеңиздерди бошотуп, мээңиздерди бошотуп, мында ойлоп көрүңүздөр, бир канча жыл түйшүк тарттың сен. Бир жакшы деле сөзү уга элексиң. Же болбосо жакшылыктан үмүтү деле үзүлүп калды элдин. Бийликтердин кебетеси бул болсо, мисалга, диндер кыргыз журтун бусуп астын Сирияга алып кетип атса, кредиттер келип ар бир адамды кырсыктырса, партия келип айылды 6-га бөлсө, мындай үмүт үзүлүп калган. Ичи муздап калган, өчүп калган. Клеткалары өлүп калган деп да айтсак болот. Ошондуктан денеңиздерди бошотуп, ошо бир кайра үмүт оту пайда болот бул ааламдык сабакта. Ишенген медицинадан эчтеке болбосо, ишенген адамдарыңан эч пайда болбосо, анан үмүт өчүп калган болот. Ошондуктан денеңиздерди бош кармап, эми